Кара Суу районуна караштуу номер 65 Муратхан Сабиров атындагы профилдик мектеп-гимназия комплекси. Кыргыз тили сабагы. 3-класс, 1-чейрек үчүн. Тема менин досум. Бүгүнкү сабакты кыргыз тили жана адабияты мугалими Тулебаева Кандалат Туктабаевна алып барат. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана кымбаттуу окуучулар. Сиздер менен амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе баарыңыздарга жагымдуу маанай каалап, бүгүнкү кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Урматтуу окуучулар, бүгүн 9 айынын 26-сы күнгө дүйшөмбү. Эгерде эсиңерде болсо, биз өткөн сабакта силер менен кийим-кече деген тема боюнча сөз кылганбыз. Ал эми үйгө тапшырма китебиңердин 41 бетиндеги 4-көнүгүү болгон. Мында силер текстти окуп, кандай деген суроого жооп берген сын атоочу сөздөрдү дептериңерге көчүрүп жазышыңар керек. Бул тапшырманы 3-Е класс окуучусу Бутабаев Нурмухаммад жөнөткөн. Өзүңөр көрүп тургандай эле Нурмухаммад берилген тапшырманы так, туура жана таза аткарган. Кандай? Кооз, ак, кара, кызгылт, сары, гүлдүү, көк, татынакай, көңүлдүү. Мына ушул сөздөр кандай деген суроого жооп берет. Нурмухаммад аябай туура аткарган тапшырманы. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды урматтуу окуучулар, кыргыз элинин улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов агайыбыздын сөзү менен баштагым келип турат. Дос кыйынчылыкта билинет дешет. Менимче, бактылуу кезиңде да билинет. Дос деген ыйык нерсе, эгер аны баалай билсе. Дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат. Ачуу душман акыл дос, акылыңа акыл кош. Силер ойлонуп жатсаңар керек, балдар? Эжекебиз эмне үчүн дос жөнүндө сөз кылып калды деп. Бүгүнкү өтө турган темабыз менин досум деп аталат. Анда эмесе ар бир ишти баштоордун алдыбызга максат коюшубуз керек. Ал эми ошол максатка жетиш үчүн биз көптөгөн аракеттерди жасашыбыз керек. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен таанышып алабыз. Бүгүнкү сабакта силер жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнүп аласыңар, өз оюңарды берилген схемага салып, үлгү боюнча айтып бересиңер. Сабакта өтүлгөн лексиканы активдүү колдонуп, берилген тапшырмалар аркылуу силердин ой жүгүртүүңөр, элестетүүңөр өнүгөт. Досум, классташым деген сөздөрдүн маанисин терең түшүнүп, бири-бириңер менен мамиле түзүүгө көнүгө бересиңер. Келгиле анда эмесе балдар, китебиңерди ачып, бизге берилген схемага көңүл бурабыз. Мында кандай бала? Кичипейил бала. Кандай кыз? Кичипейил кыз. Менин досум кандай? Менин досум кичипейил. Менин классташым кандай? Менин классташым кичипейил. Менин бөбөгүм кандай? Менин бөбөгүм кичипейил. 9 айынын 26-сы бүгүнкү тема менин досум 1-көнүгүүгө көңүл бурабыз. Дептериңерге жазып койгула. Келгиле анда эмесе 1-көнүгүүдөгү жаңы сөздөр менен таанышып алабыз. Ишеничтүү. Надежный. Ишеничтүү. Кичипейил. Уважительный. Кичипейил. Берешен.
Щедрый. Берешен. Келгиле балдар эмесе, ушул сөздөргө сүйлөм түзүп алалычы. Кичипейил бала. Менин досум Берешен деп жаңы сөздөрдү пайдаланып сүйлөм түзсөк болот. Жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнүп алдыңарбы балдар? Анда эмесе жогорудагы бизге берилген сөздөргө көңүл бурабыз. Биринчи катардагы сөздөр кандай деген суроого жооп берет экен. Экинчи катардагы сөздөр ким деген суроого жооп берет экен. Демек, биз сөз айкаштарын түзүшүбүз керек экен. Келгиле анда эмесе баарыбыз биргеликте сөз айкаштарын түзөбүз. Кандай дос? Ишеничтүү дос. Кандай классташ? Кичипейил классташ. Кандай кошуна? Жакын кошуна. Кандай кыз? Тарбиялуу кыз. Кандай бала? Берешен бала. Кандай окуучу? Эмгекчил окуучу. Мына өзүңөр көргөндөй эле балдар. Кандай жана ким деген суроолорго жооп берген сөздөр аркылуу сөз айкаштарын түзүп алдык. Келгиле анда эмесе баарыбыз биргеликте китебибиздин 44 бетин ачып, текстти окуп, текст боюнча суроолорго жооп беребиз. Азыр мен силерге текстти окуп берем. Силер кунт коюп угуп тургула, андан кийин текст боюнча суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Менин классташым. Атай. Досум Андрей менин классташым. Экөөбүз кошуна үйдө жашайбыз. Андрей кичипейил, берешен бала. Биз бирге эс алабыз. Күрөшкө да чогуу барабыз. Ал дайыма улуу адамдарга жардам берет. Андрейдин ушундай мүнөзү үчүн баары жакшы көрүшөт. Мен досум менен сыймыктанам. Демек балдар, бул текст эмне жөнүндө экен? Атайдын досу Андрей жөнүндө экен, Келгиле анда эмесе бизге берилген суроолорго жооп беребиз. Биринчи суроо. Атайдын классташы ким? Азаматсыңар. Атайдын классташы Андрей. Экинчи суроо. Андрей кандай бала? Андрей кичипейил жана берешен бала. Үчүнчү суроо. Атай менен Андрей бирге эмне кылышат? Атай менен Андрей бирге эс алышат, чогуу күрөшкө барышат. Төртүнчү суроого көңүл бурабыз. А сенин досуң ким? Ал жөнүндө айтып бер деген суроо бар экен балдар. Силердин да досуңар барбы? Силер досуңар менен эмне кыласыңар? Анын аты ким? Ал кандай бала же болбосо кандай кыз деген суроолорго жооп бересиңер. Келгиле анда эмесе балдар, менин досум деген темада класстер түзөбүз силер менен. Кандай адамдар менен дос болуш керек экендигин билип алабыз. Менин досум. Менин досум берешен, эмгекчил, акылдуу, кичипейил, чынчыл, шайыр, тарбиялуу, сулуу жана ишеничтүү. Көрдүңөрбү балдар? Кандай адамдар менен дос болуш керек экен? Сенин сырыңды эч кимге айтпаган, сырды сактай билген, ишеничтүү. Сен жардамга муктаж болуп турганда сага жардам берген. Жалган сүйлөбөгөн, чынчыл,
Көңүлүң чөгүп турганда сенин маанайыңды көтөрө турган шайыр, акылдуу, эмгектен эч качпаган эмгекчил, тарбиялуу, улууларды сыйлаган, кичүүлөрдү ызаттаган адамдар менен дос болушубуз керек экен. Мына ушул сапаттарга ээ болгон адамдар жакшы дос болот. Эсиңерден чыгарбагыла. Балдар, силердин досуңар барбы? Силер алар менен эмне кыласыңар? Келгиле сүрөттөргө көңүл бурабыз. Мында чогуу окуган, бирге окуган достор жөнүндө көрүп турасыңар. Алар бир класста бирге окушат. Бирге китепканага барышат. Бирге футбол ойношот. Чогуу эс алышат. Чогуу бий ийримине барышат. Чогуу сабак даярдашат. Келгиле анда эмесе, мына ушул сүрөттөр аркылуу берилген диаграмманы толтурабыз. Мен жана досум биргеликте эмне кылабыз? Мен досум менен бирге окуйм. Бирге китепканага барабыз. Бирге ойнойбуз. Бирге сабак даярдайбыз. Бирге эс алабыз. Мына бизге берилген диаграмманы дагы сүрөттөр аркылуу биз толтуруп алдык. Келгиле балдар анда эмесе, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Биз бүгүнкү сабакта эмнелерди билип алдык? Бүгүнкү сабакта биз жаңы сөздөрдү окуп маанисин түшүндүк. Сөз айкаштарын түздүк. Текстти окуп суроолорго жооп бердик. Схема боюнча сөздөрдү кайталап алар менен сүйлөм түздүк. Досум, классташым деген сөздөрдүн маанисин тереңдеп түшүндүк. Диаграмманы толтурдук жана эң негизгиси кандай адамдар менен дос болуу керек экендигин түшүнүп алдык. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма китебиңердин 46 бетиндеги 3-көнүгүү. 3-көнүгүүдө сөздөр берилген. Ошол сөздөрдөн пайдаланып, силер өзүңөрдүн досуңарды сүрөттөп жазып келесиңер. Бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болсо, мен абдан кубанычтамын. Балдар, ар дайым ынтымактуу достордон болгула. Анда эмесе сабагыбыз ушуну менен аяктады. Кийинки сабактардан жолугушканча саламатта болгула.